Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 2021-жылдын 10-январында өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын 24-октябрында жыйынында ушундай чечим кабыл алынды. Президентти жана жогорку кеңештин депутаттары шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык мамлекет башчы отставкага кеткен 3 ай кечиктирилбей мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүш керек. Жээнбеков президенттиктен кетерин 15-октябрда жарыялады. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү чечимин парламент бир апта аралыгында кабыл алууга тийиш эле. Жогорку кеңештин чечимин кабыл алуу мөөнөтү 22-октябрда аяктады. Парламент чечим кабыл албады. Мындай учурда 23-октябрда автоматтык түрдө дайындалган болуп калат. Андыктан мыйзам боюнча шайлоонун мөөнөтүн аныктоо эми БШКнын мойнунда, деди БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Белгилей кетсек, БШК парламенттик шайлоону 20-декабрга өткөрүү боюнча чечим кабыл алды. Бирок жогорку кеңештин депутаттары 22-октябрда парламенттик шайлоонун күнүн жылдыруу боюнча мыйзам кабыл алышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы 25 саясий партиянын жогорку кеңешке депутаттарына кайра шайлоого катышуу ниетин билдирди. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматы кабарлады. Парламентке шайлоого катышам деген партиялар: Кыргызстан Жашылдар партиясы, Бүтүн Кыргызстан партиясы, Билим берүү ордосу, Мекен ынтымагы, Атамекен партиясы, Ыйман Нуру партиясы, Эл биримдиги партиясы, Улут Ордо партиясы, Элдик кеңеш партиясы, Глас народа партиясы, Адилеттүү Кыргызстан партиясы, Социал-демократтар, Өнүгүү, Ордо Республика, Акшумкар, Реформа, Улут Республика партиясы жана башка саясий партиялар шайлоого катышуу ниетин билдирди.